Саламатсыздарбы? Кыргыз тили боюнча кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Шарттуу түрдө бул сабакты мен өзүбүздү текшеребиз деп атадык. Бул эки көлөмдүү бөлүктөн турат. Биринчиси бул грамматикалык иштер, көнүгүүлөр, экинчиси болсо лексикалык көнүгүүлөр болот. Менин максатым биринчи бөлүктө ушул ишти аткаруу аркылуу кыргыз тилине мүнөздүү болгон кандайдыр бир грамматикалык көрүнүштөр менен сиздерди тааныштыруу, билгениңиздерди жалпылоо жана эгерде анча тааныш эмес, белгисиз нерселер болсо, ошолорду берүү болуп эсептелинет. Иш кандай түрдө болот? Иш тест түрүндө болот. Мен суроолорду берем. Жана ошол суроолордун жоопторунун варианты болот, 4төн варианты же 3төн варианты болот. Сиз берилген сүйлөмдүн контекстине карап, кайсыл жооп туура экендигин атайсыз. Биз ар бир суроону өзүнчө карап чыгабыз. Бир суроо, сүйлөм, анын жообу, анан мен кыскача түшүндүрмө берем. Эгерде бул алдын ала сизге белгилүү болсо, бул жакшы. Тактап, толуктап дайыр жолу кайталап алабыз. Эгерде жаңы болсо, сиздерге пайдалуу болот деп үмүттөнөм. Биринчи тапшырма. Демек, максатымды айттым. Грамматикалык формаларды контекстке жараша туура колдонуу. Ошону билишибиз керек. Биринчи сүйлөм. Мен тамакты апам көп чекит жасай албайм. Варианттар. Мен тамакты апам жасагансып жасай албайм. Же мен тамакты апам жасагандай жасай албайм. Же мен тамакты апам жасаган менен жасай албайм. Кайсыл вариант туура болот? Туура вариант, экинчи вариант туура болот. Мен тамакты апам жасагандай жасай албайм. Себеби жасагандай деген сөз салыштыруу маанисинде айтылат. Ошон үчүн мен апам жасагандай жасай албайм. Мен апамдан начар жасайм дегенди билдирет. Башка вариант мен сунуш кылган грамматикалык формалардын мааниси башка. Аларды биз башка сүйлөмдөрдө кездештиребиз. Экинчи мисал. Мен жөн эле ойноп көп чекит. Кечке эле нан алып кел, чай кой, тигини кыл, муну кыл дейсиң да. Вариант. Мен жөн эле ойноп жаткандыктан кечке эле нан алып кел дейсиң да. Мен жөн эле ойноп жаткансып кечке эле нан алып кел, чай кой, тигини кыл, муну кыл дейсиң да. Же мен жөн эле ойноп жатканча кечке эле нан алып кел, чай кой, тигини кыл, муну кыл дейсиң да. Кайсы вариант туура? Ойноп жаткандыктан, ойноп жаткансып же ойноп жатканча. Албетте, бул жолу да экинчи вариант туура. Мен жөн эле ойноп жаткансып кечке нан алып кел, чай кой, тигини кыл, муну кыл дейсиң да. Жаткансып деген сөз. Форма туура келет ушул жерге. Себеби жаткансып контекстин алганда мындай нааразылык билдирген сөздө мен эмне ойноп жатамынбы деген сөз. Башка контекстте бул форма кичине башка мааниге да ээ болот. Азыр алдыдан көрөбүз. Үчүнчү сүйлөм. Бизде университеттер көп чекит. Бардык эле жаштардын окуганга шарты жок. Биринчи вариант. Бизде университеттер көп болгону менен бардык эле жаштардын окуганга шарты жок. Экинчи вариант. Бизде университеттер көп болсун деп бардык эле жаштардын окуганга шарты жок. Үчүнчү вариант. Бизде университеттер көп болгондуктан бардык эле жаштардын окуганга шарты жок. Кайсы вариант туура болот? Албетте, биринчи вариант. Бизде университеттер көп болгону менен бардык эле жаштардын окуганга шарты жок. Болгону менен деген мындай карама каршы коюучу маанидеги грамматикалык форма. Себеби сүйлөмдүн мазмуну. Бизде университеттер көп, бирок бардык эле жаштар окуй албайт. Же болбосо бизде университеттер көп болсо да
бардык жаштар окуй албайт. Болгону менен деген сөз. Бул карама каршы коюлчу. Сүйлөмдүн биринчи бөлүгүндө берилген маалымат менен сүйлөмдүн экинчи бөлүгүндө берилген маалымат карама каршы келтирген университеттер көп, бирок бардык жаштар окубайт. Ошон үчүн болгону менен туура. 4-нчү мисал. Мага досумдун тамагы жаккан жок. Ал таарынбасын деп эле көпчекит болуп отурдум. Биринчи вариант. Мага досумдун тамагы жаккан жок. Ал таарынбасын деп эле жегендей болуп отурдум. Жебестен отурдум. Жемиш болуп отурдум. Кайсыл вариант туура болот? Албетте 3-нчү вариант туура. Мага досумдун тамагы жаккан жок. Ал таарынбасын деп эле жемиш болуп отурдум. Жемиш болуу деген эмне? Башка сөздөр менен колдонгондо мисалы окумуш болуп отурам, уктамыш болуп калдым деп айтабыз, Бул эмнени билдирет? Бул жалган эле жасоо, калп эле ошону жасагандай көрүнүү да. Ошондуктан бул контекстке карата тамак мага жакпаса дагы негизи максатым досум таарынбасын дедим. Ошон үчүн мындай жегенсип отурдум да, калп эле жемиш болуп отурдум. Бул калп эле бир нерсени жасоо дегенди билдирет, жемиш болуу. Биринчи вариант туура экен. 5-нчи мисал. Текшерүүчү келгенде тиги соодагер орусча көпчекит жооп берген жок. Текшерүүчү келгенде тиги соодагер орусча түшүнгөнсүп жооп берген жок. Текшерүүчү келгенде тиги соодагер орусча түшүнмөксөн болуп жооп берген жок. Текшерүүчү келгенде тиги соодагер түшүнгөндөй жооп берген жок. Кайсыл туура болот? Контекстке кылак, 2-нчи вариант туура. Түшүнмөксөн болуп жооп берген жок. Ал эмне түшүнмөксөн болуп деген сөз? Түшүнмөксөн болуп, негизи түшүнүү мурунку мисалдагы жемиш болуп деген сыяктуу окшош да. Бул жерде дагы анткор жасоо, калп эле ошону жасамыш болот, түшүнмөксөн болуп. Демек, чындыгында түшүндү, бирок аны көрсөткүсү келген жок. Ошону билдирет. Түшүнгөнсүп түшүнгөндөй сунушталган дагы башка вариант. Бул эки форма бул контекстте маанилеш болуп кетмек. Башында айтканбыз, түшүнгөндөй деген сөз биринчи сүйлөмдө апам жасагандай жасай албайм. Ал жерде салыштыруу болчу. Түшүнгөнсүп түшүнгөндөй экөө маанилеш катары бул мындай окшоштуруп деген сөз да, ошого мындай жакындаштырып дегендей маани билдирет. 5-нчи сүйлөм. Текшерүүчү келгенде тиги соодагер орусча биринчи вариант түшүнгөнсүп жооп берген жок. 2-нчи вариант түшүнмөксөн болуп жооп берген жок. 3-нчү вариант түшүнгөндө жооп берген жок. Демек, текшерүүчү келгенде тиги соодагер орусча түшүнмөксөн болуп жооп берген жок. Түшүнмөксөн болуу, бир нерсени көрмөксөн болуу, укмаксан болуу деген бул жалган жасоо дегенди билдирет. Ошого окшоштургусу келгендей, ошондой ой жараткандай башка адамда. Ушундай мааниде. Бул мурунку сүйлөмдөгү досум таарынбасын деп жемиш болуп отурдум, калп элечи. Ошого маанилеш болуп кетет. Бул жерде айырмасы бул жерде дагы мындай грамматикалык мүчө башка, түшүнмөксөн болуп. Терс мааниде. Эгерде жемиш болуп отурдум деген оң мааниде болсо, мындай жегендей көрүнгүсү келген. Бул жерде түшүнмөксөн болгону бул тескерисинче терс мааниде түшүнбөгөндөй болуп көрүнгүсү келген да. Бул терс маанидеги. Экөөнүн окшош жагы бул калп эле бир нерсени жасагандай түр көрсөтүү. 6-нчы сүйлөм. Кечиккенимден такси менен келгенде аргасыз болдум. Кечиккенимден такси менен келгенге аргасыз болдум. Кечиккенимден такси менен келгендиктен аргасыз болдум. Кайсы вариант туура болот? Албетте, 2-нчи вариант туура.
кечиккенимден такси менен келгенге аргасыз болдум. Эмне үчүн? Себеби аргасыз болуу башка жол жок болуп калды, башка айлам болгон жок деген сөздө ошого мажбур болдум дегенди билдирет. Ушул аргасыз болуу деген сөздөн биз эмнеге деген суроону беребиз, эмне кылганга деген суроону беребиз. Бул сөз айкашы аргасыз болуу деген өзүнүн жанында сөз барыш жөндөмөдө турушун талап кылат. Ошон үчүн такси менен келгенге аргасыз болдум деген форма туура болуп эсептелинет. 6-чы мисал болду, азыр 7-чи мисал. Кино башталмайынча мага айтып кой, мен да көрөм. Экинчи вариант. Кино башталса да мага айтып кой, мен да көрөм. Үчүнчү вариант. Кино башталарда мага айтып кой, мен да көрөм. Кайсы вариант туура болот? Бул жерде жакшы контекст бар. Мен да көрөм. Демек туура вариант кино башталарда мага айтып кой, мен да көрөм. Негизи башталарда деген эмне форма? Башталарда качан деген суроого жооп берет. Жана бул негизги бир кыймыл аракеттин алдында дегенди билдирет. То есть айтып кой мага качан? Башталганда эмес. Башталып жатканда эмес, башталганга чейин, башталардын алдында дегенди билдирет. Ошон үчүн туура форма кино башталарда мага айтып кой, мен да көрөм. 8-чи мисал. Мен ачкычымды издеп таппаган соң атама телефон чалдым. Экинчи вариант. Мен ачкычымды издеп таппасам да атама телефон чалдым. Үчүнчү вариант. Мен ачкычымды издеп таппагандай атама телефон чалдым. Кайсы вариант туура болот? Бул жерде таппасам да деген форма бул карама-каршылыкты билдирет. Таппаганым менен дегенге окшош. Таппагандай бул окшоштуруу дегенди билдирет. Бирок контекст боюнча мен ачкычымды издедим, тапкан жокмун. Ошондон кийин ошол себептен мен атама телефон чалдым. Демек биринчи вариант туура. Мен ачкычымды издеп таппаган соң атама телефон чалдым. Себеби таппаган соң дегенден мааниси таппаган үчүн, таппагандыктан, тапкан жокмун ошон үчүн дегенди билдирет. Дагы мезгилдик мааниси бар. Таппагандан кийин. Негизде таппагандан кийин, таппаган соңдун эки мааниси бар. Мезгилдик жана шарттык мааниси бар. 9-чу мисал. Муну улам айта берсе кажети жок. Өзүңүз деле жакшы билесиз. Экинчи вариант. Муну улам айта бергендин кажети жок. Өзүңүз деле жакшы билесиз. Үчүнчү вариант. Муну улам айта бергенде кажети жок. Өзүңүз деле билесиз. Кайсы вариант туура? Албетте айта бергендин кажети жок. Себеби кажети жок, кереги жок, зарыл эмес дегенди билдирүүчү сөз айкашы бул өзүнүн жанында сөзсүз түрдө илик жөндөмөдөгү сөздөр турушун талап кылат. Эмненин кажети жок, айта бергендин кажети жок. Бул туура форма. 10-чу мисал. Менин ишим бүткөндө ошко кетпейм, биринчи баарын жасашым керек. Экинчи вариант. Менин ишим бүтмөйүнчө ошко кетпейм, биринчи баарын жасашым керек. Менин ишим бүтсө да ошко кетпейм, биринчи баарын жасашым керек. Кайсы туура болот? Биринчи вариант бүткөндө ошко кетпейм.
бул туура эмес, бүтөт анан кетпейм, туура эмес, анда анын айтып эмне кажети бар. Ошондуктан мен ишим бүтмөйүнчө ошко кетпейм, бул туура. Себеби бүтмөйүнчө деген сөз бул убакытты да билдирет, анан шартты да билдирет. Кайсы бир иш аракет, кайсы бир кыймыл аракет болот, андан кийин экинчи кыймыл аракет болот дегенди билдирет да. Дагы бул сүйлөмдө дайыма колдонгондо негизги этиш терс формада турат. Менин ишим бүтмөйүнчө ошко кетпейм терс формада турат. Мисалы, кино бүтмөйүнчө мен ишке барбайм, туурабы? Же болбосо сабак бүтмөйүнчө телефонду колдонгонго болбойт, мисалы. Терс формада колдонот. Демек, бир нерсе болушу керек, ошондон кийин гана негизги кыймыл аракет болушу шарт. Бул мезгилдик, шарттык формада, мааниде колдонуучу форма. Ошондуктан менин ишим бүтмөйүнчө ошко кетпейм, андан ары түшүндүрмө. Биринчи баарын жасашым керек, баарын бүтүрүшүм керек, анан кетем дейт. Ошон үчүн бүтмөйүнчө форма туура болот.